Бактар Жеңишбекович, канча жаштасыз? Жеңишбек Шериматович, 44-төмүн. 44-төсүзбү? Жаш эле турбайсызбы анда? Бияка чыгыңыз трибунага. Сизден улуу өткөндө кемпир абад маселесин караганда, сизден 10 жаш улуу урматтуу генералыбыз Камчыбек Кыдыршаевич 6 саат турду трибунада. Урматтуу президентибиз айтты, отуруңуз деп. Жок, мен элдин алдында, депутаттардын алдында туруп турам деп, 6 саат туруп турду. Сиз эмне жарым саат тура албайсызбы? Бала экенсиз. Уруксат бергенден отурдум. Уруксат берсе айтпайсызбы? Мен жашпын, бу жакта депутат алдында уят туруп турайын деп. Урматтуу Бактар Жеңишбекович, сиз канча айлык аласыз? Канча айлык аласыз? Маяна 50 миң тегерегинде. 50 миң тегерегинде. Соцфондко канча төлөйсүз? Анын 10%-ын мен айлыгыман кармап калат. 5 миң сом. 5 миң сом. Кудайым буйруп, пенсияга чыксаңыз, канча сом тегерегинде пенсия аласыз? Аны эсептеп чыгыш керек, мен. Орточо эсеп менен. Орточо эсеп менен айта албайм бүгүнкү күндө. Кайсы жерде иштеп калган кандай айлык болуп калат. 50 миң тегерегинде аласыз. Мен эсептеп койдум. Урматтуу министр, сиздерде соцфонддо адилетсиз саясат жүрөт да. Адилетсиз. Себебин айтып берейин. Пенсия көбөйгөндө учурда пенсияны чоң көлөмдө алган биздин пенсионерлердин пенсиясына 10 миң, 15 миң сомго чейин кошулат. А пенсияны аз алган биздин пенсионерлерге 500 сом, 1000 сомдон кошулат. Бул адилетсиз саясат. Жанагы чоң көлөмдө алган пенсия алган биздин пенсионерлер, алар баягы эле жанагы жылуу кабинетте отурган, жумшак креслода отурган биздин чиновниктер алат. Жана багы жокко дагы жок деп, чор таман, кедей кембагалга, колхозчуга дагы эле иштеме жок. Алар 500 сом, 1000 сомдон кошулат. Ошону бир адилеттүү караганга бир караса болобу? Кандай деп ойлойсуз? Мен жооп берип коеюнбу? Жооп бериңиз. Бул жерде 10% кызматкерден кармалат, иш берүүчүдөн 17% төлөнүп берет. Жалпысынан 27% төлөнөт да. Ошондо мисалы ошол эле мугалим бүгүнкү күндө 20 миң айлык алып атса, айына мугалим 5 миң сом төлөп атса, баардыгын бириктиргенде 5 миң сом мугалим төлөп атат дейли. Ошол эле учурда бизде фермерлер бар, азыр жакшы акча таап атышат. Малын сатат, чөп сатат, коросуна эккен нерселерди сатат. Анан ошол эле учурда мугалим 5 миң төлөп атса соцфондко, ошол киши айына 7 миң сом төлөйт. Анан эмне үчүн биз көбүрөөк пенсия алып аткан мугалимдин айлыгын көтөрбөшүбүз керек дейм да. Социальный принципти биз сакташыбыз керек. Ким көбүрөөк төлөсө, ошолордун көбүрөөк көтөрүшүбүз керек. Ким аз төлөсө, алардыкына аз кошулуш керек. Биз деген социальный защита эмеспиз, биз социальный фондбуз. Страховой принципти сакташыбыз керек. Ушул пенсияны бир чек койсо болобу? 50 миң сом, 60 миң сомго жеткенде потолок. Болду, жетет. Башка кошулбайт деп чек койсок болобу? Азыркы мыйзам менен чек жок. Чек коюштун кажети барбы дейм да. Канчалык көбүрөөк төлөсө ошончолук. 100 миң сом алып атпайбы, урматтуу министр? Азыр мен кечээ билдим, 110 миң алган пенсионерлер бар экен, уятта. Айылда колхозчу 2 миң пенсия алып атат. 3 миң пенсия алып атат. Өмүр бою колхозда иштеген адамдар 3 миң сом пенсия алат. Эми чектеген болуш керек да. Ошонун бир эмесин карап чыкса болобу? Жолу барбы? Карап чыгып, мыйзам кабыл алып беришибиз керекпи? Мыйзам кабыл алыныш керек, мыйзамга өзгөртүү киргизилиш керек бул жерде. Биз карап чыгып сунуштарыбызды сизге берели.